Урматтуу бүгүнкү республикалык деңгээлде өткөрүлүп жаткан Каракулча районунда быйыл да бүт кыргызстандык балчылардын башын бириктирген бал жарманкеси өттү. Жарманкеге катышкан балчылар жылдан жылга балдарын базарда эмес, дүкөндөрдө сатууга жана экспортко чыгарууга ылайыкташтырып баштаганы байкалат. Алгачкы жарманкеде балдар челектерде, желим чанаштарда болсо, азыр чакан идиштерге коюлган. Кооз, айнек жана желим идиштердин сыртына балдын курамы башка тилдерде да жазылып атыптыр. Банкаларга куюп атабыз стеклянный. Буларды ham өзүнчө өзүндөй линиясы отдельно. Мындай үстүнө фольгалар менен жабып, Евростандартка жооп бере турган кылып, бүт гигиеника, санитария бардыгы жооп бере турган деңгээлде кылып, секторде ham оборудованиянын бардыгын жасадык. Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк коопсуздугу долбоору аракеттене баштагандан бери Каракулча районунда бал өндүрүү тармагында иштегендердин саны 800 адамдан ашкан. Бир эле Каракулча районундагы бал челектердин саны 8,5 миңге жеткен. Алар өндүргөн балдын көлөмү 300 тоннага жакындаган. Бириккен Улуттар Уюмунун соодага көмөк көрсөтүү долбоорунун Ош облусундагы жетекчиси Азамат Касымов Кытай тарап Каракулчадан 350 тонна балга кардар болуп атышканын билдирди. Былтыртан бери баштап Казакстан, Голландия, Кытайга чейин биз өндүрүлүп жаткан жаңы ыкма менен балдын үлгүлөрүн жөнөткөнбүз. Анализдери жакшы чыкты. Быйыл ушул Кытайга жөнөтүлгөн анализ жайында Кытайлар Каракулча жергесине өздөрү келип көрүп кетишти, кандай шартта бал өндүрүлөт. Быйыл ушул Капчыгай тоо балык кооперативи Бишкектен дагы бир соода компания биргелешип Кытайга экспорт кыла баштады. Алар ошо кандай бүт балдын сапаты жооп берет. Анан экинчи маселе бул балдын жана кандай идиш аякка куюш керек. Ошонун бүт бардыгын азыр талапка жооп берип, азыр контрактка кол коюлуп, азыр уже бал Кытайга сатыла баштады Каракулчада. Каракулча районунун акими Примберди Дыйкановдун айтымында, быйыл жергиликтүү ишкерлер балды Кытай тарап сураган көлөмдө өндүрүү аракетин көрүп жатышканын билдирди. 2016-жылы 6 тонна Россияга, Сауд Аравиясына 3 тонна, жана Кытай Эл Республикасына 20 тонна, жалпысы 29 тонна, ал эми быйылкы жылы Сауд Аравиясына 5 тонна, Кытай Эл Республикасына 30 тонна бал экспортко жөнөтүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугу жана соодага көмөк көрсөтүү долбоору 2014-жылдан бери жергиликтүү дыйкандарды өндүрүшкө үйрөтүү аракетин көрүп келатат. Бул долбоордун алкагында ноокатта алма, Баткенде өрүк, Каракулчада бал, өзгөндө күрүч жарманкелери такай уюштурулуп жатат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.